Жакшы бар, жакшы туан. Мынакей баягы кроссовканы тигип, айландырып тигип, эгесин ыраазы кылып жөнөттүк. Кызматыбызды эми берди. Алла ыраазы болсун. Адал менет, печене тери, Кудайга шүгүр. Ушул кесипти мага үйрөтүп койгон устаз болгон Шахабыдин Хажы Абдурайымов устазыма терең ыраазычылык билдирем. Алла ыраазы болсун, устаз. Ömrüңүз uzun болсун. Бир убакта şu шагирт болуп отуруп, 6 балалуу болгондо балдарыбыз кичинеде шагирт болуп келип, динден сабак алып отуруп, ошол устазыбыздан ушул кесибин да үйрөнгөнбүз. Устазымдын бир айткан сөзү эсимде бар. Ду кан, эктакан. Хам рахмат айтат. Хам акча берет деп. Айча этпесе адамдардын, инсандардын ошо бузулуп калган көчөдө басып кетип атканда чыгып кетет. Хажатыны чыгарып, ошол бут кийимдерин оңдоп берсек, чындап эле рахматын дагы айтат экен. Анан ыраазы болуп, акчасын дагы берет экен. Халал пешенеттери мейнет. Жана эми сөзүбүздү улайла ошо подошторубуз бар. Мындай Берсага, өтө сонун Берсага дагы подошубуз бар. Азыр мындан бияка жаз иштери башталды. Бузулган берсаңыздар болобу, же болбосо талаага кийген, стройкада иштегендер ошол военный берса, же болбосо иш кийимдерге ушундай жакшы подошубуз бар. Ушуну да коюп беребиз. Мындай дагы уз саламан өтө сонун подошторубуз бар. Мындан тышкары мынакей патектерди коюп беребиз. Териден болгон патектер. Кожаный патектер. Ушу дагы коюп беребиз. Тери патектерибиз 200 сом. Подошторубуз 1000 сомдон 1500-1400 сомго чейин кылган ишибизге карап болот. Мындан тышкары ошол ичидеги патектер эзилип кеткен болот. Ошого мындай кожа эмес, бирок кожага окшогон жакшы туфлилер үчүн патектерибиз бар. Ушуну дагы коюп беребиз. Ар кандай замокторду коюп беребиз. Бут кийимиңиздердин женский туфли болобу, эркектердин туфлиси болобу, тамандары, такалары түшүп калат, баягы резиналары. Ошодо мындай качественный полиуретан, мен азыр бияктан алып көрсөтөмүн. Полиуретан резиналарыбыз бар, ошодон коюп беребиз, каттап. Өтө сонун качественный резиналарыбыз бар, ошону коюп беребиз. Азыр мен наглядный болуш үчүн, сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн бүткөн бут кийимдер бар, бир-экөөнү алып көрсөтөйүн сиздерге. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге өзүмдүн аткарган иштеримден бир-экөөнү көрсөтөйүн. Жана айтып өттүм, подошторду коюп беребиз деп, мынакей. Ушул кроссовканын подошвасы, таманы жейилип, уже тытылып кеткен экен, мынакей. Биз жаңы подош коюп, кайрадан краскалап, экинчи өмүр берип койдук. Бул жаңыдан эч кандай айырмасы калган жок, мынакей. Бар жогу жаңы. Ушундай кылып, эски бут кийимиңиздерди чаңдарын арчып, биз кайрадан жаңы кылып, ичидеги патектерин алмаштырып, мынакей патектерден бери салып, сиздерге жаңы подош кылып, мындай бут кийим кылып жаратып беребиз кайрадан. Тигип беребиз. Бул дагы бир сезон толук сиздерге кызмат кылат. Кудай буйруса, насип кылса. Экинчи ишибиз, мына жана айтып өткөндө, муну айлантырып тиккенбиз. Анан кошумча мындай замокторуну оңдоппуз, бул ботинкени, сапогду. Мындай собачкасы кетип калат, замоктору. Ошолорду дагы ушул жерден алмаштырып кетсеңиздер болот. Мына бизде ар кандай көлөмдөгү, ар кандай размердеги мындай замоктор бар, мына сапачкалар бар. Чоңудан дейсизби, кичигиден дейсизби? Мындай курткаларга,
Sumkelerge, zamoktor dağında biri. Bul jönündө отдельный daha bir video kılamın sizlerge. Ушундай айлантырып тигип, бул подошва өзү жакшы экен, чекелери чыгып кеткени айлантырып тигип, мына замогун оңдоп коюпбуз. Эң дагы качественный кылганыбыз мынакей. Таманды подошту алмаштырыш эле эмес, кээ бир подошваларды алмаштырбай эле өзүн оңдоп койсо дагы болот. Бул сапокту бизге алып келгенде мына ортосунан кесилген болгон, мындай ортосунан кесилип кеткен болгон. Буну биз азыр жакшылап точилка кылып туруп, алдын жедирип таштап, астыдан тигип, bir катар айлантырып тигип, мына астыдан. Үстүдө мына полиуретан мындай материалдан коюп, жамап койдук мынакей. Таманыңы дагы коштук. Жаңы болуп, bir сезон толук кие турган болуп калды. Кожаный сапог. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы эмнени айтайын деп атам сиздерге. Мындай Американы деп коебуз элди ичиде. Энелерибиздин, аялдарыбыздын, келин кыздарыбыздын мастылары бар. Көбүнчө беттери мындай бозоруп кетет. Сыры көчүп, краска көзү аппак болуп, немеде өзүбүздүн тилде айтканда капширайып бузулуп кетет. Анан мына согончогу таманы калошка кирип чыга бергендигинен ана эзилип, тутулуп кетет. Ошондойлорду же кыркып таштайсыздар, же күйгүзүп бересиздер да. Ондой кылбаңыздар. Алып келсеңиздер, мына көрдүңүздөрбү? Соонун кылып жамак салып койдук, бүт-бүтүн. Бул намазга дагы жарайт. Үйдө малинага кийестерби, шашылышта көчөгө ham кийип кетип калсаңыздар болот. Биз сону кылып кайрадан краскалап, мынтип жалтыратып коебуз. Таштабаңыздар, ушундайларды алып келсеңиздер болот. Мындай согончогуну соонун кылып краскалап коебуз. Мына дагы бир мисал. Бул ичи жүн экен, мына жүнү жогу. Бар жогу бүтүн. Бир гана ошол согончогу таманы эзилип кеткен да. Биз ошого мындай соонун жамак салып, мен эскисин таппай атам, ошо мына жыртыгын ham көрсөтөйүн дедим да. Ушинтип бүтүн кылып крем краскабыз бар атайын. Ошо крем краска менен краскалап кайтадан өмүр беребиз. Сиздер ушуну кайтарып кийсеңиздер болот. Таштабаңыздар. Ошондой иштерди аткарабыз. Мындан тышкары жана айтып өттүм, замокторду коебуз. Азыр мен сиздерге машинкам жөнүндө айтып өтөйүн. Мына менин машинкам, көрүнүп аткан болсо. Бул менин машинкам, Кытайдын машинкасы. Жанагы мастыларды, башкаларды ушул машинка менен тигебиз. Ийнелерибиз, жиптерибиз сапаты жакшы. Версалбы деген машинка, бул Кытайдан чыккан. Ушул машинканы мына жиптерибиз үйдөгү калтек жиптер эмес, биздики атайы капрон жиптер болот. Сапаты өтө сонун, пышык болуп тигилет. Замокторду коебуз, кожаный курткалардын сөгүлүп кеткен жерлерин оңдойбуз. Сапоктордун, замокторун, жамактарды ушул машинкада саябыз. Тигебиз. Иштеши өтө сонун иштейт. Мынау аппаратым дагы тууралуу айтайын дагы, ушу бүгүнкү видеону жыйынтыктайлык. Бул аппарат эмне кызмат кылат десеңиздер, мындай кнопкаларды басып берет. Ушундай кнопкаларды көбүнчөсү пайпак масты деп коебуз. Эркектердин, аялдардын мындай мастысы болот. Ушунун түймөлөрүнө басып беребиз. Ушунда пресстеп баса турган бул аппаратым ошол. Ар бир деталь тууралуу бүгүн общий айта берейин, анан булардын кызматы жөнүндө отдельный видеолор кылабыз. Ушундай кнопканы басып беребиз. Ремениңиздерге болобу. Эми урматтуу көрүүчүлөр, көргөнүңүздөргө чоң рахмат.
Men bugün özümde iş jayımda reklama kıldım. Keliңиздер Кадамжай район борборунда светофордон өткөндөн кийин вокзалга карап кетип атканда ошол баягы ориентирлерди көрсөтүп өттүм. Аксу Көксүдүн тушунда Байтүшүн банк Барбол кондитерлик өндүрүш дүкөнүнүн ошонун жанында подвалда. Менин жогору жагымда коңшуларым бар. Чач алуучу барбершоп жана Майрам бренд тигүү ишканасы бар. Олар жөнүндө дагы бөлөк видео кылып беремин. Көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Келиңиздер Аманжалилов көчөсү. Вокзал жактан келатканда асфальт ортосундагы решетка бүткөн жери Халменон объезден бурулганда баткен жактан же болбосо жогору Кадамжай Окнадан келатканда агроаптека, Ахматалинин агроаптекасынын тушудагы комфорт магазин ылдыйрагыда ошол эле асфальттын ортосундагы жолду экиге бөлүп турган решетканын башталышы болуп калат. Подвалга түшөсүздөр. Ремонт обуви, анан бут кийим оңдоочу жай деп жазылып турат. Келиңиздер, бут кийимиңиздерди сапаттуу оңдоп берүүгө аракет кыламын. Дуаңыздарды алайын, соогуңуздарга кылайлык. Ишиңиздерди бүтүрүп берип, берген азыраак акчаңыздарды алайлык. Барыңыздарга тынчтык, амандык, ден соолукта болуңуздар. Мен сиздерди кызматыңыздарда Халиков Тажи Махаммат. Экрандагы телефондорго байланышып келсеңиздер болот. Саламатта калыңыздар.